Бишкекте саат 16. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баткен жана Ош областарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда аймактагы административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү чаралары куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан жарандардын жашоо турмушу үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү каралган. Мамлекет башчысы министрлер кабинетине бул багытта ишти натыйжалуу жана тез арада баштоо тапшырмасын берип, өзү катуу көзөмөлдүккө алган. Президенттин тапшырмасынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен жана Ош областарында Тажикстандын куралдуу агрессиялык актысынан жабыркаган жана талкаланган жайларды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын биринчи отурумун өткөргөн. Биз негизи эле Баткен жана Ош областарында Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам жабыркаган аймакты калыбына келтирүү иштери тууралуу бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин уктурууга Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын жетекчиси Маматов Искандарбек Батырбекович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаментинин башкы инженери, департаменттин директорунун милдетин аткаруучу Мандеев Жумабай Чакиевич жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин бюджеттер аралык бөлүмүнүн башчысы Искандаров Давлатбек Нармаматович катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Урматтуу маектештер, урматтуу радио угармандар, өзүңүздөр билгендей, Баткен жана Ош областарынын айрым аймактарындагы чек арадагы окуядан улам жабыр тарткан жерлерди калыбына келтирүү иши бүгүн кызуу жүрүп жатат. Жакында кыш келет, ага чейин да бир топ иштерди бүтүрүү милдети алдыда турат. Мына ушул багытта өзүбүз жогоруда сөз кылгандай, мамлекеттик комиссиянын алгачкы жыйыны отуруму өтүп, анда тиешелүү түзүмдөргө тапшырмалар берилген, сиздер жетектеген, сиздер эмгектенген министрлик ведомстволордо дагы бул багытта иштер кеңири жүрүп жатат болуш керек. Биз ушул боюнча алгач үчөөңүздөрдөн тең маалыматтарды алып алалы, анан андан ары кандай ишке ашат, эмне кылыш керек, министрлик ведомстволор ортосунда өз ара кызматташуунун алкагында дагы кандай иштер болот, ушул багытта сөзүбүздү улантабыз. Алгачкы сөздү экономика министрлигинин өкүлүнө берели. Искандарбек Батырбекович, мына өткөндө ошол министрлер кабинетинин төрагасы, мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары бир топ тапшырмаларды берди да. Бул боюнча сиздерге кандай милдеттер жүктөлгөн, ушул боюнча сөздү баштасак. Саламатсыздарбы? Өткөндөгү Баткендеги окуядан кийин мамлекеттик деңгээлде түзүлгөн комиссия 1 октябрда Баткенде болуп, ал жердеги жеринен таанышып, комиссиянын отуруму болуп өттү. Ошол отурумда бардык гос органдарга тиешелүү тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө айтсак болот, толугу менен ошол Баткен элине жардам берүү, жеринде инфраструктураларды, үйлөрдү оңдоо, ишкерлер жабыркагандарды, анын ичинде ишкерлердин зыяндарын аныктоо боюнча иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө бул министрлер кабинет тарабынан атайын буйруктар менен акча каражаттары бөлүнүп,
жумуштар башталды деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө жанагы 7 жабыркаганга үйлөрү жок калгандарга акча бөлүнү деп бүгүн 1 миллион 400 миң акча бөлүнү деп бүгүн айтылды. Жумуштар башталды десек болот да. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө ошол жабыркаган биздин министрликке тиешелүү болгон жабыркаган ишкерлерге жардам берүү боюнча Баткен жана Лейлек районундагы ведомстволук жумушчу топтор иштеп мындай маалыматтарын алып атышат. Алар топтолгондон кийин аны комиссияга, мамлекеттик деңгээлдеги комиссияга алып чыгып, комиссиянын жыйынтыгында кимге кандай жардам көрсөтүү боюнча милдеттерди коет. Бүгүнкү күндө ошол министрликте бул боюнча тартип иштелип чыгат. Бул боюнча проектиси даяр. Андан тышкары жана банктар менен биргеликте кошумча каражаттарды кароо боюнча бүгүнкү күндө банктар биздеги банктар жардам беребиз, иштейбиз деп ал жана кошумча тапшырмаларда болуп бүгүнкү күндө ошол мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Бул Баткен облусуна жабыркагандарга, ишкерлерге жаңы кошумча кредиттик линияларды ачуу боюнча. Негизинен бул бүгүнкү күндө бул өтө оор жоготуулар болду, өтө оор биз болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка туш келдик. Ошого карабастан бүгүн биздин министрлер кабинетибиз жетекчилик баш болуп бардыгы Баткен элине көңүлүн бөлүп бүгүн жакшы аракеттер жүрүп жатат. Анын жыйынтыктары мындан ары чыга баштайт деп ойлойбуз. Кыш келип атат. Бүгүнкү күндө жанагы элдерден топтогон шотко түшкөн акчалар, атайын каражаттын эсебине түшкөн акчалардан дагы жардам көрсөтүлө баштады. Гуманитардык жардамдар берилген, алардын дагы бүгүнкү күнгө керектүү муктаж болгондорго таркатылып, дагы кошумча складтарда сакталып турат деген маалыматтарыбыз да бар. Негизинен иштер жүрүп жатат, аткарылып атат. Буюрса ошол өз учурунда кышка чейин аракеттер аябай катуу деңгээлде көрсөтүлөт деп ишенем. Рахмат. Мына ошол министрлик ведомстволорго берилген тапшырмалардын алкагында мамлекеттик комиссиянын отурумунун жыйынтыгында мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына да бир катар тапшырмалар берилген. Ошол эле финансы министрлигине дагы калыбына келтирүү жана жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча чараларды ыкчам тартипте каржылоо тапшырмасы берилген деп айтылып атат. Бул боюнча финансы министрлигинде иштер тууралуу маалымат берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, биринчи радионун угармандары. Финансы министрлиги тарабынан бүгүнкү күнгө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесинин негизинде 2022 жылдын 28 сентябрында номер 516 тескеме чыккан. Анын негизинде 3 миллиард сом каралып, анын 1 миллиард сому бүгүнкү күндө Баткен областынын УКСуна бөлүнүп берилди. Андан тышкары министрлер кабинетинин 2022 жылдын 23 сентябрындагы 506 тескемесинин негизинде Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнө 100 миллион, Лейлек райондук администрациясына 10 миллион, Баткен райондук администрациясына 10 миллион, жана Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясына 10 миллион, Баткен шаарына 15 миллион бөлүнүп берилген. Алар боюнча бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Аны жумшоо укугу ошол областтык, райондук администрациялардын ыйгарым укугуна кирет. Ал каражаттарды каяка жумшайт
Бүгүнкү күндө бизге берген маалыматтын негизинде Баткен обласы 29 миллион уже жумшаптыр. Баткен обласынын ыйгарым укуктуу өкүлү. Лейлек району 4 миллион, Баткен району 3 миллион 535, Баткен шаары болсо 2 миллион бүгүнкү күндө жумшаптыр. Эми бул жумшалгандыгы боюнча булар бизден ар бир ошо жергиликтүү бюджеттин өзүндө белгилүү бизге бунун общий эле суммасы берип турат. Жалпы суммасын эле финанс министрлиги көрөбүз да азыркы убакта. Андан тышкары бүгүнкү күндө баягы атайын эсеп ачылып, ага 316 миллион түшүптүр. Акча каражаты. Андан жабыр тарткандарга бүгүнкү күндө Баткен областтык администрациясынын берген маалыматтын негизинде 305 буйругунун негизинде 84 миллион 400 миң каралыптыр. Анын 23 миллион 200-ü бүгүнкү азыркы убакка которуп берилиптир. Бул атайын каражаттан сарпталган расходдор болуп атат. Азыр биз анда жанагы жабыр тарткан дар боюнча дагы суроого жооп алып, кичине маалымат алып алалы, андан кийин улантабыз. Жогоруда Жумабай Чакиевич сөз болбодубу, канча акча каражаты которулуп атат, кандай бир өзгөчөлүктөр бар бул ошол жанагындай калыбына келтирүү иштеринде. Эми сиздердин агенттикке дагы бир топ милдеттер жүктөлгөн, бул боюнча да азын олак өткөндө социалдык объектилер боюнча маалымат берип кеттиңиз эле. Учурда ошол аймактарда жанагындай жабыр тарткан, жараксыз болгон же болбосо жана башка объектилер боюнча так эсеби аныкталдыбы, кандай жардамдар керек экен, кандай маселелер болуп атат, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Айтып өткөндө дагы ушу социалдык тармактар боюнча, объекттер боюнча айтып өттүк эле. Бүгүн болсо ушу кыргыз-тажик чек арасындагы биздин ушу Баткен областындагы жарандардын же болбосо ошол жерде чек арада болгон коголаңдан зыян тарткан объекттер боюнча айта кетсек, бул жерде биз ошол жерде азыркы күндө дагы биздин директорубуз Жетибаев Нуртазин Алыкулович баш болгон команда иштеп жатат. Өзүбүздүн ошол жердеги жергиликтүү өзүбүздүн подразделение иштеп жатышат. Андан сырткары областтардан тартылып бүгүнкү күндө күнү түндөй ошол баардык жыйынтыктарды чыгарганга аракет кылып атат. Бүгүнкү күнгө болжолдуу маалыматтарды беришти. Кыргыз-тажик чек арасындагы коголаңдан негизинен Баткен областындагы Баткен району, Баткен шаары жана Лейлек району жабыркаганда, анысынан областы боюнча айта кетсек, жалпы област боюнча 638 турак жай жабыркаган. Бул адамдар жашаган үйлөрдө. Анын 420 турак жайы жараксыз абалга келген, 217 турак жайы кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн деген маалыматтарды берип атышат. Бүгүнкү күндө андан сырткары социалдык объектилер боюнча айта кете турган болсок, 23 социалдык объект жабыркаган. Анын ичинен 6сы кайра курууга туура келет. 17-си оңдоп түзүү болот да, оңдоп түзүү болот деп берип атышат. Эгерде өзүбүзчө айта кете турган болсок, бөлүп айта турган болсок, 12 мектептин 3-ü жаңы курулушка муктаж болот, 9-у оңдоп түзүүгө муктаж болот. Бала бакчадан 2-ünü жаңы курууга туура келип атат, 6-ын оңдоп түзөө керек. 2 ФАП, анын бирөөнү жаңы куруш керек, бирөөнү оңдоп түзөш керек. Бири административдик имарат. Бул административдик имарат өзүңүздөр билесиздер, бул айыл өкмөтүнүн имараты, бул оңдоп түзөөгө туура келип калды. Эми
өзү бөлүп шаар болду бөлүп айта турган болсок, Баткен шаарында 21 турак жай ошо жараксыз абалга бирөө анын ичинен бирөө жараксыз абалга келген дагы талкууланган 20 турак жайды кайра оңдоп түзүүгө туура келип атат азыр бүгүнкү күнгө. Баткен району боюнча айта кеткен турган болсок, Баткен районунда жалпысынан 448 турак жай жабыркаган, анын 20сы социалдык объекттер болуп эсептелет. Анын ичинен карай турган болсок, 315 турак жай жараксыз абалда, муну кайра ордуна коюу керек, кайра салыш керек. Мындайча айтканда 133 турак жайды калыбына келтирип оңдоп түзүүдөн өткөрсө болот да. Андан сырткары 10 мектеп, 7 бала бакча, 2 ФАП, анан 1 административдик имарат. Бул Баткен району боюнча. Лейлек району боюнча айта кете турган болсок, 169 турак жай жана 3 объект жабыркаган, анын ичинен 105 турак жай жараксыз болуп калган, кайра салууга туура келет. 64 турак жайды калыбына келтирүүгө мүмкүн да. Анан 2 мектеп, 1 балакчаны. Эгерде ар биринин кандай мектептердин канча орунду экенин айта кете турган болсок, 6 курулуш объект мектептер болуп эсептелет Баткен району боюнча. Анын ичинен Карабак аймагындагы Кызылбел айылындагы Масалиев атындагы орто мектепти кошумча корпус куруш керек, 200 окуучу орунга. Ошондой эле Карабак айыл аймагындагы Достук айылындагы мектеп, бул 100 орунду окуучу орунду мектеп курууга туура келип атат бүгүнкү күндө. Баткен районундагы Аксай айыл аймагы Көкташ айылындагы мектеп, бул 120 окуучу орунду туура келип атат курууга. Андан кийин ошол эле Карабак айыл аймагына тийиштүү Достук айылындагы бала бакчаны, бул 50 орундук бала бакчаны курууга туура келип атат. Аксай айылындагы тоже Аксай айыл аймагына караштуу Аксай айылындагы 75 орунду бала бакчаны куруш керек болот бүгүнкү күндө. Анан Карабак айылына аймактуу жана Достук айылындагы ФАПтын курулушун куруу керек болот да. Мындан сырткары капиталдык оңдоп түзүүлөрүн өткөрүү боюнча айта кете турган болсок, Баткен районундагы Аксай айыл аймагындагы Аксай айылындагы Ходжаев атындагы мектепти толук капиталдык оңдоп түзүүнү өткөрүш керек. Себеби бул жанагы өтүп талкуулашканда мурунда оңдоп түзүүнү өттү элем, кайрадан ушу каралып атат. Андан кийин Төрткүл айыл аймагындагы Чоң Тал айылындагы мектептин дагы имаратын толук оңдоп түзүүнү өткөрүш керек. Анан Карабак айыл аймагындагы Кызылбел айылындагы Масалиев атындагы орто мектеп дагы толук оңдоп түзүүнү өткөрүшүгө туура келип турат. Баткен районундагы Ак Таатыр айыл аймагынын Ак Таатыр айылындагы Садыков атындагы орто мектепти оңдоп түзүүнү туура келип турат. Самаркандектеги ошол Баткен айылындагы Самаркандек айылындагы Кожобай атындагы орто мектепти оңдоп түзүүгө туура келип атат. Ошондой эле Самаркандек айылындагы Осмонов атындагы мектепти оңдоп түзүүгө туура келип атат бүгүнкү күндө. Дагы ушу Карабак айыл аймагындагы Карабак айылындагы Нарматов атындагы мектепти оңдоп түзүүгө туура келип атат. Самаркандек айыл аймагынын Миңберек айылындагы бала бакчаны оңдоп түзүүгө туура келип атат. Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек айылындагы номер 1 Алтын Казык атындагы бала бакчаны оңдоп түзүүгө келип атат. Жана ошол эле айылдагы Самаркандек айылындагы номер 2 Алтын Казык атындагы бала бакчаны оңдоп түзүүгө туура келип атат. Ошондой эле Карабак айыл аймагындагы Кызылбел айылындагы Барчын атындагы бала бакчаны оңдоп түзүүгө туура келип атат. Андан сырткары Ак Таатыр айыл аймагынын Ак Таатыр айылындагы Балажан атындагы бала бакчаны оңдоп түзүүгө туура келип атат. Аксай айылындагы жана Аксай административдик здание, ошол имарат, ошонун айлык бөлүн имаратта ошондогу толук капиталдык оңдоп түзүүнү өткөрүүгө туура келип турат. Бул жогоруда айтып өткөнүбүздөн бул Баткен районундагы объектилер да. Эми Лейлек райондорунун өзүчө болуп кара турган болсок, бул жерде Лейлек районундагы Кулунду айыл аймагынын Максат айылындагы мектебин оңдоп түзүүнү өткөрүү керек.
Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагынын центральный борбордук деп коет. Ошол айылдагы мектептагы толук капитал оңдоодон өткөрүүгө туура келип атат. Лейлек районунун Кулунда айыл аймагынын Максат айылына бала бакчаны оңдоп түзүүгө туура келип атат. Мынакей өзүңүздөр азыр мен айтып өткөндөй ушул объектилердин баардыгы тең ушул жанагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы Коголаңда жабыркаган объекттер, булардын баары тең бүгүнкү күндө ошо кышка жеткирбей бүтүрөлү деген милдет бар алды да. Коюп ушул жерде биздин жанагы жогоруда айткандай ошо биздин директорубуз өзү баш болуп Жетибаев Нуртазин аркылуу ошол жетектеп ошол жерде комиссиянын бүгүнкү күндө иштеп ошол жакта жүрүп жатат. Жакшы экен. Искандербек Батырбекович, мына ошол жанагы мамлекеттик комиссиянын отурумунда ошо жана ишкерлер тууралуу да сөз болбодубу? Ошол аймакта канчалаган ишкерлердин дагы чыгымга учурагандыгы айтылып атат. Ишкерлердин өздөрүнүн жанагы мекеме ишканалары дагы жабыр тартты, иштен чыкты. Ушунун баардыгы эсептелип такталып атат да, Бүгүнкү күндө ошол Лейлекте, Баткенде ошол акимдердин буйругу менен түзүлгөн 2 комиссия иштеп жатат. Алардын тактап, алар суммасын тактап, эмне болду, кандай болду, баардыгын бир сыра тактап чыккандан кийин ал комиссияга кирет. Комиссиянын ошол кимисине кандай жардам берет, өткөндөгү тополоңдо дагы билесиздер да, экибизден берген ошондой сыяктуу ал азыр анын чечимди комиссияга болот. Бирок бүгүнкү күндө бизде ушул ишкерлерди колдоо боюнча атайын эме токтомдун долбоору даярдалып, ошол салык төлөөчүлөргө жардам берүү максатында каралып чыккан. Ал ошол жардам берүү ошол аймакта иштеген комиссия менен жанагы ведомстволорго комиссия менен такталгандан кийин ишкерлердин ошол эмелерине жеңилдиктерди кароо, НДСтен башкасына. Анан ошол жерде баягы горючий смазочный материал саткан нефть горнодобывающийлердин тышкаларына там комиссия тактагандан кийин ушундай каралат. Ошондой эле баягы эмелерин салык карыздарын жылдырып же болбосо отстрочить этип ошондой алда каралган. Андан тышкары салык төлөөчүлөрдүн отчеттуулугу боюнча дагы каралып жатат. Бул дагы там ошол эмени биз жанагы кат жүзүндө жазбай тапшыра турган кылып. Андан тышкары жанагы атайын индивидуальный ишкерлердин эмесин ошол спискке кирген болсо, алардын дагы социалдык төлөмдөрүн дагы ошол жеңилдиктерди бошотуу да каралып жатат. Бул ошол ишкерлерге болгон жардамдар болмокчу. Демек жанагындай бир зыян тарткандардын ордун толтурууда мамлекет тарабынан жеңилдиктер болот. Ошол бүгүнкү күндө ошол жеңилдиктер такталып бүткөндөн ошол кимдерине жанагы бошотулат, кимдерине канчалык дагы ишин жылдырып кеткенге жеңилдетилген насыялар берилет. Бул бардыгы такталып ошол комиссиянын чечими менен бекитилиш керек. Рахмат. Давлатбек Нармаматович, ушул жанагы жыйында дагы айтылбадыбы, жана профилдик түзүмдөргө үйлөрү жабыркаган жана капиталдык оңдоого муктаж жарандарга 2 этапта 3000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардамды атайын эсептен бөлүп берүү, анан үйлөрү жабыркаган бирок капиталдык оңдоого муктаж үйлөрдүн категориясына кирбей калган жарандарга 100 000 сом өлчөмүндө материалдык жардам деген. Ушул сыяктуу жардамдар кандай тартипте, кандай эреженин алкагында болот? Ошол нерселерди ким аныктайт? Бул акча, каржылоо булагы кайдан болот? Ушуларды дагы мүмкүн болсо айтып койсоңуз. Атайын эсеп боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси чыккан 22 жылдын 23 сентябрында номер 506. Ал тескеменин жалпы жобосунда атайын эсепти жумшоо укугу бул Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тарабынан жүзөгө ашырылат деп ыйгарым укукка берилген.
атайын эсепти жумшоо укук ошол ыйгарым укук тарабынан азыр аткарылып атат. Кай жакка жумшайт, кимге кантип берет, ал ыйгарым укуктуу өкүл өзүнүн буйругунун негизинде түздөн-түз жумшай берет. Атайын эсептен. Ошо президенттин өкүлчүлүгүнүн жоопкерчилигинде болот экен да, ошентип айтсак туура болобу? Туура. Президенттин өкүлчүлүктүн жоопкерчилигинде. Жогоруда ошол жанагы социалдык объектилерди калыбына келтирүү, канчалаган мектептер, бала бакчалар калыбына келиши керек экен да, анан ошол нерселерди кантип ишке ашат? Сөзсүз бул каржылоого байланыштуу да, кантип кайдан каржыланат, тезирээк ошол кышка калбай бүтүрүү милдетин аткарууда бул финансы маселеси өтө олуттуу да. Ал маселелер чечилип атабы? Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бизде ушул турак жай биринчилерден жанагы ошол жерде жашаган элдерди турак жай менен камсыздоо кылуу үчүн бүгүнкү күндө атайын конкурстук комиссия өткөрүлүп, ушул жанагы жогоруда айткан финанс министрлиги тарабынан бөлүнгөн акча каражатына жараша ошол жаңы 421 үйдү турак жайды кайра куруп калыбына келтирүү үчүн конкурстук комиссия өтүп, азыркы күндөр жыйынтыгы чыгып атат. Бул дагы мурункудай тендер тигиндей мындай деген болбойт, себеби бул жерде атайын эме чыккан, тиги распоряжение чыккан, ошо распоряжение негизинде иш жүрүп атат азыркы күндө. Анан бул жерде баардыгы тең акчасы которулуп, мынакей финанс министринин өкүлү айтып берди, азыр эле 1 миллиард сом. Эми кудай буюрса ушул конкурстун жыйынтыгы чыкса эле турак жай менен элди камсыз кылууга, турак жай салууга иштер башталат. Азыркы күндө иш жүрүп атат. Ага карабай бүт баарын тең эски жаңы талкууланган үйлөрдүн баарын тең ордунан алып, даярдоо иштери жүрүп атат. Ген пландар чийилип, ал жерде бүт жанагыдай АПУ ИТУ деп коет, ошолордун баары тең даярдашып, азыркы күндө тыным албай иштеп атышат биздин кызматкерлер ал жерде. Ошолордун бүт баары даярдап бүткөндөн кийин бул жыйынтыгы чыкса эле, ушу конкурстун жыйынтыгы чыкса эле, кайсы мекеме утса ошого берилет да, ошолор анан ишти алып барат. Азыркы күндө 3 миллион 315 сом болуп атат дейт бир турак жайдын баасы. Орточо баасы да бул эми баягы болжолдуу баа да, толук баасына чыгып келди бизге. Анан ошо менен иш жүрөт дагы, анан элди ушу кышка калтырбай үй жай менен камсыз кылуу да биздин максатыбыз, милдетибиз. Иш тезирээк мындай бир тоскоолдуктары жок башталышы үчүн бир жеңилдиктер болот экен да, сөзсүз. Жана сиз айткан тендер маселеси дагы башка. Сөз бул жогору жактан биздин өкмөттөр тарабынан, президент тарабынан аябай тартип катуу көзөмөлдө турат баардыгы. Ошон үчүн бул жерде мен айттым го, жана биздин директорубуз өзү баш болуп ошол жерде күнү түнү иштеп азыр ошол жакта болуп атышат. Биздин кызматкерлердин баардыгын ушу бүт областтардан тартып атабыз. Керектүү жаңы техникалык көзөмөлдөөгүчү адис болобу, юристтер керек болобу, смета түзгөн адамдар керек болобу, ошонун баардыгын жиберип ошол жерде иштетели деген азыр пландарыбыз бар. Азыр ошол план түзүп отурабыз. Эгерде кайсы күн даяр болот десе ошол күнү жиберебиз дагы, ошол жерде баардык жеринде ишти алып барат да. Бул боюнча биз азыр иш чара кабыл алганбыз. Ошо иш чаранын негизинде азыр иштер жүргүзүп атабыз. Буга чейин кошумчаңыз бар, Министрлер кабинетинин 518-тескемеси менен атайын ушул ыкчам аракеттерди көрүү боюнча жабыркаган үй жокторго болуш үчүн 500 миллион акча каралган. Анын ичинен биринчи этабында 200 миңден бериле турган деп, анан восстановление болгондон кийин дагы 1000 сом. Бул даярдык катары да, салыш эмес, ошо кышка даярданыш үчүн ошондо белгилеп коюшубуз керек. Бүгүн жана бүгүнкү маалымат боюнча бүгүн ошол алгачкы эмесин 7 адамга берилди деп бүгүн информация чыкты. Жардам каралып атат. Жакшы экен. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз бүгүн Баткен областында калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жатат, мына ушул багытта маалымат алып жатабыз.
Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын жетекчиси Маматов Искандербек Батырбекович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун милдетин аткаруучу Мандеев Жумабай Чакиевич жана финансы министрлигинин бюджеттер аралык бөлүмүнүн жетекчиси Искандаров Давлатбек Нармаматович бар. Эгер сиздерде бул багытта суроолор болсо бизге кайрылыңыздар. 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Ушул телефондор аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей адаттагыдай эле биз Facebook'тагы биринчи радионун баракчасында түз эфирдебиз. Ал жактан да көрүп, угуп суроолор же болбосо ой пикир сунуштар болсо калтырсаңыздар болот. Маегизди уланта берели. Искандербек Батырбекович, буга чейин бардыгыбызга белгилүү болгондой, ошол Баткен областына биз өзгөчө макам берип, ал жакта ишкер чөйрөнү мындай өнүктүрүү үчүн, бизнес чөйрөсүн жайылтуу үчүн деги эле ошол аймакта бир социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүү, экономикалык потенциалды көтөрүү максатында бир топ иштер жүрүп жаткан эле да. Анан чек арадагы бул окуя албетте ага өзүнүн таасирин тийгизди. Ага карабастан мурда коюлган милдет максаттар улантыла береби? Бул боюнча саясат кандай жүрүп жатат? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүңүздөр билесиздер, өткөнкү окуялардан кийин биз ушул мамлекеттик деңгээлде атайын мыйзам кабыл алынып, өзгөчө статусу, Баткен облусунун статусу белгиленген. Ал кийин атайын мыйзамдарга, биздеги мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизип, экинчи мыйзам кабыл алынган. Анан программа атайын ошол Баткен облусунун 21-жылдан 2035 жылга чейин өнүктүрүү боюнча программасы иштелип чыгып, анын жол картасы иштелип чыккан. Ошол программа боюнча быйыл жылкы аракеттер башталып, алгачкы мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен 500 миллион акча каралган болсо, ошол маселеси чечилип, ошол жериндеги керектүү проектлерди ишке ашыруу, инфраструктуралык, социалдык, экономикалык проектлерди ишке ашыруу боюнча атайын план 2022 жылга план бекитилип, суммалары каралган эле. Ошонун ичинде Баткен жана Лейлек райондоруна 125 миллиондон, Кадамжай районуна 80 миллион, Баткен шаарына 70 миллион, Сүлүктүү шаары менен Кызылкая шаарына 50 миллиондон тиешелүү иш-чаралардын планы бекитилип башталган. Бул ушул тилекке каршы ал иштер аткарылганга чейин эле экинчи бул 14-17 сентябрдагы окуялар болуп кетти. Бүгүнкү күндө ошол жаңы жагдайлар болуп көрбөгөндөй жоготуулар болуп, жана өзүңүздөр уктуңуздар, Жумабай мырза айткандай көптөгөн үйлөр, көптөгөн социалдык объектилер, жада калса административдик зданиялар, коргонуу правоохранительный органдардын зданияларынан бери талкаланып, бүгүн ошол иштер болду. Бирок бүгүнкү күндө Давлет мырза айткандай тиешелүү акчалар каралып, тиешелүү суммалар бөлүнүп, бир эле Баткен облусуна эмес, Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондоруна дагы 10 миллиондон акча бөлүндү. Ал жакка дагы кол салуу болбоду тазиктердин аскерлери тарабынан. Бүгүнкү күндө ошондой иштер болуп атат. Биз ойлойбуз, ошол биз тараптан азыр ошол 2023 жылга жаңы жагдайларды эске алуу менен биз буга даярданып аттык элек. Жаңы план, иш аракеттердин планын түзөлү деп. Эми азыр бул жаңы жагдайларды менен кошумча тактап чыгып туруп, 2023 жылы ошол аткарыла турган иш-чаралардын планын иштеп чыгабыз. Өзгөрүүлөр болот да демек. Рахмат. Азыр бизде
угарман бар болсо кабыл алалы, жок болсо урматтуу радио угармандар эсиңиздерге салып коелу 0502 39 21 90 0312 39 21 90 ушул телефондор аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Мына каржы министрлиги, финансы министрлиги тарабынан дагы ушул тезирээк ишти жылдыруу үчүн бир топ тапшырмалар жөнүндө, бөлүнүп жаткан каржы булактары жөнүндө айтып атасыз да. Анан негизи ушу ишти икемдүү, мындай ыкчам алып кетүү үчүн министрлик өзү дагы бир сунуштар менен чыгып атат да, ооба, бул жерде коштуңбу? Бизде угарман бар экен, кабыл алалычы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Менде мындай ой пикирде. Айтыңыз. Ал Лейлек, Баткен тараптарда азырынча ошо качкын бизнестердин центрилерде абатка үйлөрү болуш керек. Эл аралык уюмдар көрүш керек. Ал жерде армияны күчөтүп, неме кылмайынча ал жер жылда талкалана берет да. Biz niye Telekom жактан кыйналбасак, буну төлөтүш керек да, эл аралык трибуналды чакырып туруп ошол тарапка. Ал жерге лагерлер түзүш керек. Райондун центрлерге ошол айылдардын, качкындарынын. Анан кийин бул жактан жардам деле биз как айтат? Армияны күчөтмөйүнчө ал жак талкалай берет ал баскынчылар. Рахмат сизге. Албетте баягы коопсуздук маселеси бул эң биринчи маселе, бирок ага карабастан ошол жакта жашаган жергиликтүү элди тез арада турак жай менен камсыз кылыш керек, жашоо шартка зарыл болгон шартты түзүш керек да, мисалы, Жумабай мырза. Алар эми талкаланган үйлөрдө, көчөдө калбашы керек да. Туура айтасыз. Эми бул жерде биз жогоруда айтып кеткендей бардык ошол жерде коопсуз абалды түзүп беришибиз керек. Биздин элибиз, биздин кыргыз элинин эли, буларды биз сыртка таштап калбашыбыз керек, таштап койбошубуз керек. Ошон үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жумшап, бүгүнкү күндө болгон аракеттер менен ушул турак жайлар менен камсыз кылыш. Эң негизги маселе болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Алар мына кыш жакындап келди атпайбы? Кышка жеткизбей баардыгы ушу үй менен камсыз кылышы керек да. Андан кийин азыркы биздин жараныбыз айткандай, андан калган маселелерди ошол эле чече бериш керек. Мамлекеттик деңгээлде чечиле турганда маселелер бар да, Мамлекеттик деңгээлде ошол өзүнүн деңгээлине карап, өзүнүн деңгээлде чечиш керек да, анын баарын. Давлат Микмырза жанагы каржы министрлигинин, финансы министрлигинин демилгелери жөнүндө айтабыз. Биз баягы өкмөттүн бекилген тескемелеринин негизинде түздөн түз ыйгарым укуктуу өкүлдүн каржы бөлүмү менен иштеп атабыз. Алардан ошо бизден сураган, бизден керектелген жардамдардын баарына чогуу аткарышып, билбегендерин үйрөтүп, ал жерде областтык, райондук каржы бөлүмдөрүнүн баары менен түздөн түз иштеп атабыз да азырчы. Анан бизде азыр ошо бир эс деген автоматташтырылган база бар. Ошо база менен баягы финансирование бир статьядан экинчи статьяга жылдырыш керек болсо, же бир дагы бир башка мүмкүнчүлүктөр болсо бизге кайрылып атат. Биз ошол эле замат жасап атабыз да. Чтобы иш артка калбаш үчүн, тез бат жүрүш үчүн убагында ошо чечим кабыл алып, убагында ошону аткарып, убагында ошолорго жардам көрсөтүп атабыз. Азыр бизде бир угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Кутманы кечиңер менен биз барыңарга ишиңизге ийгилик. Мен бир неме бар эле да, бир сунушумчу. Мына 10 жыл, 15 жылдан бери башчы 2000 жылдан бери тажиктер бир коюп бир эме кылып эле улам эле мынча үчүн тийишип, азыр мына 4 заставаны ачып коюп жатат. Мында деле айтып атышат Баткенттерчи. Улам эле келип тийишип, биздин малыбызды айдап кетип, же соокторду тийишип, жемек көрсөт. Биздин кыргыздардын мисалы үчүн деле локсуңар, бул дагы даярдык көрүшү керек. Дагы буларды Жалалатка чейин алышыбыз келсе, сагиштен билген кыргыздар бар да. Биз Жалалатка чейин биздин жерибиз бир алышыбыз келсе, дагы даярданып алар эме каттыр. Качанга чейин биз эмеле ушундай жүрөт. Ошол жакшыраак международныйга айтып туруп,
баарыбыз бияка чакырып комиссия түзүп кимден кеткен баарыбыз пултингден билип атышпайбы? Ошону такта түзүп ошолорду төлөтүп, ошолорду эме кылганда аябай жакшы болот дейт. Наказание кылмайынча булар ордуна келбейт. Мына Ушар менен Өзбекстанды неме болду эле, урушат эле тажиктер, Өзбекстан Ушардагы. Аларды бүт машиналарын басына кеттирип, ошол адамдар 1 жыл пенсия бербей, анан кийин ошону мамлекет өз наказание кылды эле, тийишпей тынч эле жашап калышты. Ошондой бир схеманы ойлоп туруп, биздин кыргыздар улам тажиктер дем боло береби? Ошо чоңдордун өздөрүнө күнөө болуп атат да. Эч качан бизге биздин ошо жерде турган берген силерге мисалы же куралдан бассаңар болбойт. Мындан кийин дагы хуже болот буларчы. Рахмат эже, эми албетте бул маселе дагы туура, сиздердин пикирлериңиздер абдан баягы өлкөнүн бүтүндүгүнө, коопсуздугуна күйүп бышкан үчүн ушундай пикирлер айтылып атат. Бирок биз бүгүн ошол тез арада ошол жанагы жабыр тарткан аймакты калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алып жатабыз. Өзүңүздөр угуп жаткандай экономика министрлигинин, финансы министрлигинин, мамлекеттик курулуштун өкүлдөрү ушул тез арада кыш түшкүчө ошол аймакта адамдардын жашоо шартын мындай калыбына келтирүүдө кандай жаңылыктар болуп атат, кантип иштеп атат, ушул жөнүндө сиздерге маалымат берип жатат. Биз ушул багытта сөзүбүздү уланта берели. Жанагы көбүрөөк ошол жанагы ишкер чөйрө, мисалы бардыгыбыз эле жакшы билебиз, аймактарда мисалы ишкер чөйрө көбүрөөк баягы экономикалык потенциалды көтөрүүгө таасирин тийгизип, негизги ролду ойноп жатпады беле. Анан ушул багытта ошол жергиликтүү ишкерлер менен, ошол жергиликтүү жана жабыр тартып, зыянга учурап, керек болсо бүтүндөй бир ишкер объектисинен айрылып калгандар менен өз ара бир сүйлөшүп, алардын да ой пикирин угуп, мындай бир өз ара диалог болуп атабы? Туура айтасыз, бүгүнкү күндө ошол ишкерлер менен айттым го, комиссиялар иштеп, жери менен барып таанышып, алардын эмне болгонун, кандай болгонун, канчалык зыян тартканын тактоо иштери жүрүп жатат. Ошол эле сиз айткандай жанагы биз бардыгыбыз билип калдык. Ушунчалык ишке туруп калган жанагы Аксайдагы, Баткердин Аксай айылындагы тоок фермасын дагы талкалап кетишпеди. Ошону жада калса ал жердеги кишилерден бери өлтүрүшүп дегендей. Ошол боюнча азыр бизнес планды ушу кайрадан калыбына келтирүү боюнча бизнес планы иши жүрүп жатат. Бул боюнча андан тышкары жанагы бизге азыр эми бул жабыркаган объектилерге көптөгөн товарлар, көптөгөн жабдыктар керек болуп, ошол жабдыктарды дагы башка жактан жеңилдетилген механизмдерин иштеп чыгуу дагы тапшырылган. Бул боюнча да иштер болуп атат. Башында айтып кеткендей, бүгүнкү күндө ошо улуттук банк менен чогуу ошол жеңилдетилген кредиттерди берүү, жардам берүү, ошолордо банк кредиттерин баягы жоюу, карап ушул маселелердин дагы такталып иштер жүрүп жатат. Бул боюнча өткөндө билесиздер, төраганын орун басары, министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешев Төрөбаев жолугуп тапшырмаларды берип, бүгүнкү күндө ал боюнча да иштер жүрүп жатат. Банктар иштешкенге макулбуз деп, кошумча акча берип бергенге макулбуз деп ал дагы каралып жатат. Негизинен ишкердик маселеси, ишкердик бул иш орундарын түзмөйүнчө биздин жетекчилер да айтып кетишпедиби? Баткенде ошо негизинен ишканаларды куруп, ишканаларды ошол биздин элибиз ошол жерде жашай турган болуп калыш үчүн ишканаларды курушубуз керек деп да. Ошо ишканаларды куруу азыркы бүгүнкү уру чоң ишканалар менен Кыргыз алтын, Кыргыз суу долбоору, Кыргыз көмүр менен алар да өздөрүнүн инициативасын көтөрүп, ошол жактарга ишканаларды ачуу боюнча башка ири ишканалар дагы иштейбиз деп аракет кылып атат. Жаңы түзүлгөн жана Кыргыз индустрия акционердик коому дагы иш алып барабыз деп. Бүгүнкү күндө ошол максат ошо Баткен жергесинде иш орундарын уюштуруу. Иш орундарын уюштуруу менен ошол жерде элди туруктуу кармап, ошол жашоосуна шарт түзүү болуп атат. Бул боюнча азыркы күндө чоң аракеттер каралып атат.
Жана Эскендербек мырза айтып кетпедиби, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары ошол жанагы өлкөнүн финансы институттарын Баткен областынын калыбына келтирүүгө активдүү катышууга чакырды го. Анан бул кандай болушу мүмкүн? Кайсыл түзүм, мисалы экономика министрлигиби же каржы министрлигиби кайсыл тарап мындай ушул ишти аткарууга, ишке ашырууга мындай көбүрөөк жоопкер болот? Сиздерби? Же эки тарап теңби? Бизде бир суроо бар экен, кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз сизди. Студиянын конокторуна мен мындай дер элем. Акча каражаты бөлүнүптүр, жакшы, рахмат. Баарысы жайында эле. Эми ушу жанагы эски дуалдарды, жанагы калдыктардын баарын тазалаган жерлердин баарысына эле үй сала баштабайбы? Эми канча болду? 2 ай калды болгону. Кыш суук келип атат. Элдин баары сыртта жүрөт. Ошонун чекесинен сала баштаса эле акырында болот да, калганынан анан астан оңдойт. Эмне кимдер ушу таасирин тийгизип атат ушуну баштаганга? Ошо кыйынбы? Акча бөлүнгөндөн кийин эле чекесинен фирманы киргизип иштете бербейби? Ал жерде сүйлөгөн сөздөр үйдө отуруп алып, атык эмеге барып, ошо жеринде көрүп, 1-2 күн командировка барып келсе эле эмне болот булардын баасы бул жерде отуруп эле? Конокто тура бербей. Жакшы. Рахмат. Ушул суроого жооп берип койсоңуздар, анан жана финанс институттарынын катышы жөнүндө айталы. Жумой Чакиевич, сиз айтып бересизби? Рахмат. Жаран суроо бар кетти, кечирээк аралашып калган го радиого. Биз бул боюнча жооп бердик эле. Негизинен 421 үй турак жай жараксыз акыбалга келди. 217 аны кайра оңдоп түзүүнү талап кылат. Ошо 421 турак жайды уже бул киши айткандай түп орду менен баары тең алынып салынды да. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Ал жерде алынып салынып кайра ордуна жаңы турак жай курууга даярдалды. Андан сырткары бул жерде азыр биз эмес, аякта бизде жетекчибиз Жетибаев Нуртазин Алымкулович өзү баш болуп, ошол жакта күнү түнү ошол жерде жалгыз эле биз эмес, бизден көп командировка барып, ошол жерде бүт областтын чакырылган өкүлдөрү менен жана биздин мамлекеттик курулуштар агентствосунун дагы ошол жака тийиштүү адамдардын баары тең ошол жерде азыркы күндө командировкада ошол жерде баардыгы тең иш алып барып атышат. Анан мыйзам деген бар, мыйзамдан биз аттап кете албайбыз. Мыйзам чегинде акча каражатын баардыгы мыйзам чегинде бөлүнүш керек, мыйзам чегинде алып барыш керек. Ошон үчүн ал жерде конкурс өттү. Мен жана айтып кеттим эле, конкурс өттү. Азыр бүгүнкү күндө жыйынтыктары чыгып, иш башталуу алдында турат. Азыр мен бүгүнкү күн азыркы убакыттагы маалымат боюнча айтып атам, мүмкүн бүгүн менен баштап эртең баштап калышы мүмкүн жагы куруу жагы. Андан сырткары курулуш материалдарын баары ошо болгон материалдарды ошол жактан карап жатышат. Жана азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, бүт баардык курулуш материалы баары кымбаттап кеткен. Ошого карабай Нуртазин Алымкулович өзү жетектеп азыр бүт ошо курулуш материалын чыгаруучу цехтер болобу, заводдор болобу, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен арзандатылган баада алганга аракет кылып азыр иштерди жүргүзүп атат. Мен дагы кошумча айтып кетейин, биздин жетекчилер дагы отуруп алган жок. Биздин министрдин биринчи орун басары Сейитов Чоро Сейитович ошол мына бүгүн бир 10 күндүн тегерегинде болуп калды. Ушу Баткен облустунун ошол жакта бүгүнкү чейин ошол жакта ошол командасы менен иштеп, жеринде ошол комиссиянын ишине катышып, комиссиянын мүчөсү катары иштеп атат. Бүгүнкү күндө баардыгыбыз эле түшүнүп атабыз. Биздин аймактык бөлүмдөр, бизде иштеген борбордук аппараттагы бөлүмдөр баардыгынын эле көңүлү ордунда болбой, ушу Баткен жөнүндө ойлонуп, ошол боюнча иштер жүрүп жатат. Бизде да финанс министрлигинин министрдин орун басарлары ушу Баткенге барып иш жүргүзүп атат. Анан бирөөсү келсе, бирөөсү кетип жеринен жардам берип атабыз.
бизге да ушундай неме задача коюлган. Бакыт Эргешевич Төрөбаев тарабынан если жардам керек болсо биз ошо бул жактан командировкага барып финансовый жагынан ошо Баткенге, Лейлекке жер-жеринен түздөн-түз жардам берилип атат. Жардам берип атабыз. Кантип расход кылат, эмне жардам керек, финансыны кантип расход кылыш керек, ошолордун баарына түздөн-түз көзөмөлдөп, анан түздөн-түз жардам берип атабыз азыр. Жанагы өлкөдөгү финансы институттарын активдүү катышууга чакыруу деп ошол эле жана Арис жана башка ушулар кандай тартипте, кандай алкакта болушу мүмкүн да мисалы? Эми жалпы же жанагы банктар арзан насыяларды береби, Ариста кошумча бир нерсе куруп береби, каржылайбы деген сыяктуу да, э? Жогоруда айтып кеткендей, бул бардык ошол улуттук банкка, ошол эле бардык институттарга, өнүктүрүү институттарына байланыштуу, анын ичинде фонддор бар там да, орус, кыргыз фонду, кыргыз, өзбек, кыргыз, венгер фонддору. Андан тышкары жанагы региондорду өнүктүрүү боюнча фонд бар, бардыгынын максаты ошол жардам берүү максатында иштеп жатат. Ал Аристин айтканы, ал жана социалдык объектилерге биз жардам беребиз деп ал өзүнүн инициативасын көтөрүп чыкты. Андан тышкары билесиздер, бүгүнкү күндө ошо жеринде баягы залог менен залог коюп ала турган мүмкүнчүлүк жок. Ошо бүгүнкү күндө улуттук банкка ушуну иштеп чыккыла деп айтылды да. Атайын ошо кандай болот эрежеси? Долбоордук каржылоо маселеси. Бул долбоордук каржылоо деген бул ири проектилерди ошол эле банк, улуттук банкты ошол эмесин жанагы акчасын берип, анан ал акчаны кийин баягы ишке киргенден кийин эмеге баягы өндүрүшү башталгандан кийин төлөй турган кылып ушундай максатта ушу ири проектилерди ушинтип колдойлу деген максат болуп атат. Андан тышкары жана айтып кеткендей, биздин мамлекеттик үлүшү 100%га жакын банктарыбыз бар, 3 банк. Ошолор дагы өздөрүнүн үлүштөрүн көбөйтүп, бүгүнкү күндө суммаларын кошумча бергенге мүмкүнчүлүк болуп карап беребиз деп атат. Мен да кошумчалай кетейин. Биз да бул Арис менен тыгыз иштегендигибизге байланыштуу алар дагы бизге сунуштарын берди. Алар дагы аракет кылып ошол Баткен жергесиндеги жана Кобалаңда жабыркаган социалдык объектилерден да биз жардам берип салып берели деп атат. Алардын ичинен мектептерден салып берели деп атат, ФАП салып берели деп атат. Анан бала бакчалардан салып ошолорго жардам берели деп азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар дагы өз жеринде, өз кезегинде алар дагы ушу курулуш тармагы менен тыгыз байланышып иштейбиз деп бизден ушу проектлер менен алыш беришти кылып азыркы күндө ошол даярдыктарды көрүп атат. Булар дагы Кудай буйрса жардам беребиз деп тыгыз байланышып иштеп беребиз деп атышат. Алар дагы жардам берет. Жакшы экен. Дагы бир маселе да, мына Жумабай Чакиевич экономика министрлиги, финансы министрлигинин өкүлдөрү айтып атпайбы? Жана ишкерлерге көбүрөөк жардам берүү, аларды колдоо депчи. Анан бул жагынан алганда алардын дагы бир топ объектилери иштен чыкты да. Алардын да курулуштары бар, жана башкалар. Бул жагына ошо мамлекеттик курулуш көмөк көрсөтө алабы? Сөзсүз да биз дагы аларга жардам беребиз, жардам берип атат ошол жеринде. Себеби жанагындай долбоорлоочу институттар бар, алар жардам берип атат. Ошо долбоорго чейинки иш кагаздары бар, алар жасап атышат. Андан долбоордук сметалык иш кагаздары аларга жардам берип, ошо жер-жеринде баардык ошо биздин мамлекеттик курулуш агентствого тиешелүү эмне иштер болсо жардам берүүгө муктаж болушу болгон баардыгын жардам берүүгө даярбыз. Жакшы экен. Давлатбек Нармаматович, мына кандай учур болсо дагы мисалы финансы каражаты, каржы булагы өтө маанилүү да, кандай иш болсо дагы. Анан азыркы учурда ошол президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыгып, мамлекет башчынын катуу көзөмөлүндө ошол Баткенде калыбына келтирүү иштери жүрүп жаткандан улам каржы маселеси боюнча мындай көйгөй жаралбайт деп ишенсек болот экен да.
Бүгүнкү күндө ошо тескемелер чыгып, акча каражаттары каралып, жетиштүү түрдө бөлүнүп берилип атат. Бул этап менен бөлүнүп бериле берет да. Бул иштеткенине жараша суммалар. Биз аларды ошо түздөн түз көзөмөлдө турат. Бизге алардын колдонгон суммалары көрүнүп турат да. Ооба. Ошол колдонуп, канчалык колдонгонуга жараша биз акчаны бул жактан ачып турабыз. Үзгүлтүк болбойт демек, үзгүлтүккө учурабайт. Үзгүлтүккө учурабайт. Мен да бир кошумча айтып коеюн дедим эле, жалпыбызга маалым быйыл ошол дүйнөлүк банктан Баткен облусун өнүктүрүүгө $50 миллион эсебинде акча каражаты каралган эле. Бүгүн ошол азыр ушундай чечимге келип атат. Азыргынагы жабыркаган жана жалпы эмени комиссиянын жыйынтыгы чыккандан кийин ошо $50 миллион эсебинен ошол жана кайра калыбына келтирүү маселесине $5 миллиондон $10 миллион чейин ошол жакка бөлүп берүү да каралып атат. Бул да кошумча каражат болуп калат да. Бул каражат эми башында эле өнүктүрүүгө багытталган эле да, жана кластерлерди оюштуруу боюнча, андан тышкары тиги 3 шаарды деңгээлин жогорулатуу боюнча, ишкерлерге жардам берүү боюнча атайын өзү бекитилип, планы бекитилип каралган маселе. Азыр эми ошол азыркы акыбалга байланыштуу ошондон $5 миллиондон $10 миллионго чейин миллион долларга ошол жумшайбыз деп макулдашуу чечим болду. Жакшы экен, уктуруу соңуна чыгып калды. Жумабай Чакиевич, кыскача айтсаңыз, ошол жанагы кайра калыбына келтирүү иштери өтө тез, ыкчам жүрөт, бирок ошондо баягы сапат жагы дагы көзөмөлдүккө алынабы? Сөзсүз да, эми баягы ыкчам деп баарын тең ыкчам кылайбыз. Ары бери калып ийбейбиз да, мисалы. Андай ой жок, бирок баары тең ошол убакта ынтымак менен болсо, Кудай буйрса, баягы кыргыздар айткандай, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгар, баарысына ынтымакташып иштесек, бирибизге эришек болуп иштесек, мунун баары тең көзөмөлдө болот. Тез бүткөнгө аракет кылабыз. 2 ай деп ушу турак жай менен камсыз кылууну 2 ай деп өтөлүп атабыз. 2 айга ушул ынтымагыбыз менен эле турсак, баарыбыз тең бүткөнгө аракет кылабыз. Көзөмөл сөзсүз болот, сапаты каралат, коопсуздугу да каралат. Баары тең азыр ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Абдан жакшы, рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз президент Садыр Жапаровдун Баткен жана Ош областарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыгынын ишке ашышы, бул боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын аракеттери тууралуу, иш багыттары тууралуу маалымат алдык. Бизнес студияда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын жетекчиси Маматов Искандербек Батырбекович, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин турак жай жарандык курулуш департаментинин директорунун милдетин аткаруучу Мандеев Жумабай Чакиевич жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин бюджеттер аралык бөлүмүнүн башчысы Искандаров Давлатбек Нармаматович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маекти сиздер Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.